Кыргыз-тажик шекарасындагы абал турукташа элек. Коомдук каналдын кабарчысы Нургазы Жайнаков жеринде билдиргендей, Ош-Исфана жолунан өткөн унааларга тажик тараптан ок атылып жатат. Атылган ок Көкташ айылындагы трансформаторго дагы тийип, электр жарыгы өчүп калды. Мындан тышкары видео камераларда октон талкаланган. Саат 14 чамасында атылган октон 2 адам ооруканага жеткирилгени айтылууда. Буга чейин 4 кыргызстандык жараат алып, ооруканага түшкөн. Көкташ айылында ок атуу күчөлдү. Бул жерде аскердик техникалардан дагы октор атылгандыгы угулуп жатат. Тынымсыз автоматтык түрдө октор элдер тарапка атылууда. Ал эми башкы суу бөлүштүрүүчү тарапта бул артиллериялык ок атуулар дагы болуп аткандыгы айтылды. Ал жерде ушул жарадарлардын саны көбөйүп жаткандыгы боюнча дагы